Бул айым келечекте супермодель болор анык. Бирок ал биринчиден Япониядагы коомдук көз карашты өзгөртмөкчү. Ариана Миямото тег аралаш расадан чыгып, Япониянын сулуусу сынагын уткан биринчи айым. Ариананы жергиликтүү тургундар Хафу деп аташат. Чет өлкөлүк эмес, бирок япониялык деп да атаса болбойт. Мен өмүр бою Японияда жашап келем. Бирок өзүмдү япониялыкмын деп айтсам, жердештерим жок дешет, ишенишпейт. Кызык жери бизге хафу деген сөз керек. Бул сөз аркылуу ким экенибизди түшүндүрө алабыз. Учурда Арианага каршы көп пикирлер айтылууда. Мисалы Твиттерде бирөө Япониянын атынан хафу чыкканы туурабы деп суроо жолдосо, дагы бир тургун Япониянын атынан чыгып жатканын көрүп кыжаалат болдум деп жазган. Майко Японияда туулуп өскөн. Анын энеси япониялык жана атасы немис. Учурда Майко Австралияда жашайт. Мен өзүмдү Японияга таандык сезип турганым менен Япония мени кошкусу келбейт. Мен өзүмдү япониялыкмын десем, жергиликтүү тургундар ага каршы болгондой сезилет. Мага оор болсо дагы өзүмдү жарым япониялыкмын деп айтам. Майко жана Ариана жалгыз деп айтса болбойт. Японияда 50 баланын бири тег аралаш расалык үй-бүлөдө төрөлөт. Бул көрүнүшкө айрым тургундар каршы чыкканы менен Япония өзгөрүүдө. Эми Ариана Миямото дүйнөлүк сулуусу сынагын утса, Японияны кандай кабыл алат болду экен?